Кыргызстанда бир сутка ичинде коронавируска каршы 6295 адам эмдөөдөн өттү. Анын ичинен 2196-сы экинчи доза алгандар. Бул тууралуу брифингде Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күнгө карата өлкө боюнча 54101 адам коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Эскерте кетсек, 29 мартта республикалык иммунопрофилактика борбору Кытай өлкөсү тарабынан берилген коронавируска каршы Sinopharm вакцинасынын 150 000 дозасын алган. Ал эми 22 апрелде Россиядан Спутник В вакцинасынын 20 000 дозасы, 10 майда дагы 20 000 дозасы алынып келинген. Эмдөө 25-28 күн аралыкты камтуу менен 2 ирети жүргүзүлөт. Вакцинаны алгандар кийин кыйыр учурлар катталган жок. Эмдөө боюнча электрондук системасы түзүлүп, электрондук тизме түзүлүүдө. Дагы бир жолу мен сиздерден өтүнүп сурап кетем. Ушул коронавирустун алдын алуу ыкмалары көп. Алардын ичинде эмдөө, андан сырткары биз пандемия башталгандан бери айтып келатабыз, суранып келатабыз. Бейтап өзүн оорудан сактоо үчүн бет кап тагып, колдорун дезинфекция менен жууп,